угармандар жана теле көрүүчүлөр, эфирде Чарбачыл программасы, микрофондо мен Сүймөнкул Идрисов. Уктуруу Кыргызстан агрардык платформасы тарабынан каржыланган. Биз сиздер Марал радиосунан сырткары 24 ТВ каналынан жана Facebook'тагы баракчадан онлайн көрсөңүздөр да болот. Бизге байланышы бүгүнкү тема боюнча кызыккан суроолоруңуздарды берсеңиздер да болот. Бүгүнкү эфирдин телефон номери 0312 68 06 06. Бүгүнкү биздин темабыз Кыргызстандагы эң эле актуалдуу темалардын бири мал чарбачылыгын уюштуруу жана малдарды эмдөө иштеринин аткарылышы болмокчу. Деги эле ушул ири мүйүздүү малдарды багуунун сырлары, андан түшкөн пайда жана аларды эмдөө, деги эле ушу жугуштуу мал оорулары тууралуу дагы биз кеңири кеп кылабыз. Ал эми бизде конокто мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын эпизоотияга каршы иштерди көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Абдыраев Мурат Жусубалиевич, кош келипсиз. Ошондой эле өмүр бою ушул дыйкан чарба, мал чарба тармагында эмгектенип келаткан фермер Жумагул Жумаканов агайыбыз бизге конокко келип отурат. Бүгүн ушул дыйкандарга, ушул малчыларга, өзгөчө фермерлерге бир пайдалуу эфир болот деп мен ишенип турам. Анткени Кыргызстандагы ушул мал чарбачылыгына тиешелүү бир катар маселелерди бүгүн көтөрүлмөкчү. Деги эле мына ушул алгачкы суроону мен ушул Жумагул агайга берсем. Агай, мына сиз өмүр бою ушул мал чарбачылыгында келатасыз. Өзгөчө акыркы жылдары ири мүйүздүү малдарды, торпокторду багып, аларды семиртип кайра сатуу, экспорттоо тармагында ушу алектенип келатасыз. Деги эле ушул уй чарбасы менен ишкерлик кылуу канчалык өзүн актап атат? Мисалы, уй өзгөчө жыл бою колду кармайт, өзгөчө Чүй облусунда. Саламатсыздар. Эми жалгыз эле уй эмес, бул мал чарбасында мал чарбачылыгы өтө эле мындай түйшүктүү тармак десек болот. Өзүң айткандай, бул Чүй зонасында стойлой деп коет, жыл бою кармалат, саамы деле, ат кормо коюлган ит багытында мал деле. Анын түйшүгү жок жумуш болбойт. Эми биз эгерде бордоп багып, семиртүү боюнча кеп турган болсок, бул мал чарбасындагы приоритетти дейбизби, же мындай алгылыктуу же пайдалуу тармактардын бири. Эгер баардык бир маларды же болбосо ветеринардык зоо эрежелери менен кармаса. Бирок азыр пайдасынан мурун бул тармактын кичине проблемаларына же көйгөйлөрүнө токтоло кетсем, бул эт бордоп семиртүү жагында биринчи кемчилик бул биздеги малдардын породалуу дейбизби, ар түркүн баягы жергиликтүү малдар болгондугу болуп атат. Экинчиси асыл тукумдуулуктун жоктугу, асыл тукумдуулуктун же пародасынын бир оңчой эместиги. Экинчиден бул көйгөй бардык эле тармакта бар, айыл чарбасында деле, башка тармактарда деле. Сатып өткөрүүнүн, базардагы баанын стабилдүүлүгү эместиги. Үчүнчү маселе бул тоют маселеси. Эң негизи бул эми ат корм же болбосо бордоп багуу, бул негизинен тоютка байланыштуу болот. Дагы бир маселе бар. Эгер бул бордоп семиртүү боюнча тармакка кайрыла турган болсок, мисалы көпчүлүгү ушу Чүй боорунда бордоп семиртүүчүлөр малды базардан алабыз. Түндүк зонада дейбизби, Чүйдө дейбизби, бул Чүй, Көл, Нарын тарапта базарлардан алынат. Базарларды билесиздер. Мындай эле наглаз деп орусча айтат, же болбосо кыргызча айтканда канча турат, канча деген илгерки эле эме менен жөрөлгө менен мал сатып алабыз. Бул жерде да бир маселе бар да. Малды сатып алганда биз ошол баалашып эле ошол базардын ыңгайына карап сатып алабыз да, сатканда тараза менен сатабыз. Мен ойлоп жүрөм да, ушул мисалы Россияда башка Европаны койгула, Россияда мен барып келип атам, мал ошол чарба малы деле, арык мал деле сатылганда албетте баасы болот, бирок тараза менен сатылат.
Бизде болсо базарда нагылас деп ката мешкак дегендей эмне ал канча кил чыгат, канча турат, өзүн актайбы актабайбы ошо базарга карап эле сатылып алынат дагы. Ушундай бир көйгөй деле эмес, кичине время бар да, муну да ушул ким тарабынан, Айыл чарба министрлиги болобу же жергиликтүү муниципалдык бийликтерден болобу же бул фитосанитардык немелерди кызматтан болобу, ошол базар ээлерине сунуш кылабы же атайын эле кирип ушул акырындык менен ошо тараза аркылуу сатып өткөргөн сибилний деп коебузбу, мындай өнөкөй мамлекеттерде тараза койдуруп ушул жагын көзөмөлгө алса болгудай. Анан эң негизги маселе эми бордоп темиртөө боюнча албетте айдап жүрүп андан төлө алып, алса алып, албаса жок. Өзүң айткандай жыл бою малда чыгымы мунун тоюту болот. Ага салыштырмалуу бордоп темиртөө кыйла пайдалуу жумуш. Жанакы маселелер сатып өткөрүүдө дагы проблемалар бар. Бизде мындай бир постоянный дейсизби же болбосо такай мындай клиент болбойт. Базарга алып чыгабыз, анан баалар да өскөрүп турат, өйдө ылдый түшүп. Кыскасы бара көрөбүз дегендей маселе. Бул болсо эми жана айтып аткандай мындай бир жай чарбада же болбосо айдап жүрүп, же болбосо мындай жайлоодо семиртип келип анда кыргында караганда пайдалуу жумуш бул бордоп семиртүү маселеси. Маселен, ошол малды бордоп семиртүүдө Нарын облусунда 7 ай, 8 ай жайлоого кетет, мисалы жазында эле жайлоого чыгат, жаздоого чыгат, анан жайлоого чыгат, андан ары күздө, анан кышында анан колго келет да. Мындайча айтканда каражатты көп талап кылбайт жайкысынча. Чүйдө болсо көбүнчө ошол фермаларда жылы бою колдо кармалып турат, жем, суу, чөп менен. Анан ошол кайсыл аймактарда ошол малды кармоо өзү пайдалуураак болуп атат да. Албетте эми бул чүй менен нарынды салыштырып болбойт. Өзүң айтып өттүң, нарында 6 ай кыш. Деги эле ушул тоолуу аймактарда да 6 ай кыш болот, 7 ай кыш болот деп атабыз. Эми ал жерде кыш узак болот. Албетте суук болот. Чүйдө болсо мисалы 3 жаб, чөп 3 жабылат, 4 жабылат. Ошондой да. Анан биз жерде жыл бою деле кармалбайт. Негизи мисалы Кыргызстанда мен билгенден күзүндө ошо тоодон түшүп келгенде базарлардан жанакы такай ушу менен алектенген фермерлер базарлардан салып заготовка кылат же топтойт. Анан ким мүмкүнчүлүгүнө жараша, баякы өзүнүн опытына же тажрыйбасына жараша канча убакта семиртип, канча убакта баягы кондицияга дейсизби же сатып өткөрүү, каалаган салмакка жеткире алат. Ошого жараша март, апрель, майдан баштап сатыла баштайт. Мындайча айтканда 6 айдан кем кармалбайт. Айрым убакта 7-8 ай кармалып калат. Мындай грубый эсеп кылганда бир аткорунда турган, байлоодо турган бука 1 айда 2,5 миң, 3 миң сом расход болот. Ушундай маселе бар да. Анан ошондо деле ошол ар бир малдан тиягын карап, биягын карап, жанакы эмеси менен, эрежеси менен эме бакканда базарда баа ошол мурунку жылдагыдай болуп турса, 5 миң сомдун тегерегинде пайда кылат. Ошо пайдасы ошол да. Анан проблемалар болсо айтпадым. Жана сатып өткөрүү, баалардын туруктуу эместүүлүгү, жазында ушу жалпы жанакынтип аткорун менен эметкен кишилер дегенде сатып күзүндө жалпы чыгат дагы, анан баа көтөрүлүп кетет. Ушул сыяктуу эмелер бар да, проблемалар. Деги эле ушул мал чарбачылыгындагы көйгөйлөрдө албетте сөзсүз түрдө малдарды семиртүүдө, мал багууда бул ветеринария жана фитосанитар инспекциясынын салымы өтө чоң. Деги эле ушул мына сиз Мурат Жусупалиевич малдардын жугуштуу ылаңдарга каршы эмдөө иштери кандай жүрүп атат? Ошол эле шарп ылаңы, ошол эле гүл ылаңы, сибир жарасы, же болбосо жана кой эчкилердин кыргын ылаңы боюнча республикадагы, облустардагы жана райондордо дагы абалды кыскача токтоло кетсеңиз. Деги эле эмдөө иштери уланып атат азыр. Туура, саламатсыздарбы? Чындыгында ошол акыркы убактарда ошо ветеринардык кызмат тарабынан ошол мен Жумабыл бакем айтып өткөндөй ошо малдын санын, анан ошол жана эпизоотиялык абалды же болбосо туруктуулукту сактоо боюнча ветеринардык кызмат тарабынан көптөгөн алгылыктуу иштер жасалды да. Ошонун ичинен ошол жанагы эмдөө иштери да.
Бизде ошол республика тарабынан бюджеттен 9 орууга каржыланып, атайын сатып алынып, биз ошол Кайсыл ылаңдар алар? Биз ошол шарп ылаң, Сибир жарасын, кутурма, бруцеллез жана койлордун кыргыны менен гүл ылаңдарын, анан туберкулез, эхинококкоз сатып алып, атайын рефрижератор бар, муздаткычты сактаган, ошону райондорго жеткиребиз да. Ветеринардык кызмат ошо район менен гана, мамлекеттик кызмат ошол райондун гана деңгээлинде бүтөт. Ал эми айылдарда жеке менчик ветеринардык врачтар бар. Ошолор биз азыр өкмөттүн токтому менен делегировать этип бекитип бергенбиз. Ошонун аймагын, территориясын, өзүнүн печаты бар. Ошол ветеринардык врач ошол территорияны тейлейт. Бул биринчиден жанагы ошол жугуштуу ылаңдарга мамлекет тарабынан программаны ошол менен эле санап өткөн ылаңдарга эмдөө иштерин жүргүзөт. Андан сырткары эмдөө иштерин жүргүзгөндө ушуну айтып өтүш керек ушул маалелерине. Биз вакцинаны бекер беребиз дагы, ошол эмдеген шприцке кеткен акчасын эмдеп берген бет врачка услугасын гана төлөп берет маалелери да. Андан сырткары дагы бизде ошол пастереллез же болбосо карасан деп коебуз, же ошол жанагы паразиттардык ылаңдар бар, ошолорго маалелери тарабынан жүргүзүлүш керек да. Алар өздөрү сатып алыш керек. Аны атайын өздөрү сатып алат да. Бул тууралуу дагы биз дагы ошол көптөгөн ошол немелерди тигил атайын текспециясын иштеп чыгып, ошол аптекаларды азыр борборлоштуруу системасы дагы жүрүп атат бул боюнча дагы. Андан сырткары бизде ошол азыр бүгүнкү күндө ошол атайын тендер өткөрүлүп, азыр могу COVID-19га карабастан ошо өкмөттүн токтому менен ветеринардык врачтарга рахмат, ушу жазгы эмдөө талаа иштерде өкмөт токтому чыккан, бизде эч кандай үзгүлтүккө учураган жок. Чындыгында ошол жерлерде аябай кызуу жүрдү. Бул канал ошо бруцеллезге жана диагностикалык текшерүүлөр. Андан сырткары мен жана жогоруда санап өткөн ылаңдарга эмдөө иштери жүргүзүлдү дагы. Жалпы основной мал ошол жайытка чыгып кетти да. Бизде чындыгында ушул көптөгөн ооруларга жазында, анан күзүндө гана жүргүзүлөт да. Эрте жазда жайлоого чыгар алдында, анан күзүндө жана стойлоо келгенден кийин жүргүзүлүш керек да. Основной бизде жумуштар ошондо гана жүргүзүлөт да. Ал эми мына Жумабул акем айтып кетти, чындыгында мурунку жылдарга салыштырмалуу мен дагы айттым, ошо көптөгөн ийгиликтерге ошол мисте жетишип, мен ошодон кошумчалап кетет элем. Чындыгында ушул багы биз ветеринардык кызмат ошол көптөгөн ошого биз ачык бизге тиешелүү болуп калат да суроолор. Мисалы жанагы мен Жумабул акем айтып аткан ошол көптөгөн фермерлердин жанагы килограмм менен алат деп атпайбы, чындыгында азыр дүйнөлүк практикада азыр ушундай да. Эттерди же болбосо переработка кылыш керек да. Переработканы өткөрүп анан сатылат да. Илгеркидей 10 миң кылып аны союп анан аудиге жүктөп алып андай дем болбош керек. Переработка, кайра иштетүү ишканаларды көбөйтүшүбүз керек биринчиден. Экинчиден бизде азыр Кыргызстан боюнча 100гө жакын 95 убойный пункттар бар да. Биз бул убойный пункт ар бир айылда болуш керек да. Муну ветеринардык кызмат салдырбайт, муну ошо жердеги жергиликтүү бийлик салдырыш керек да. Убойный пункт болсо, азыр бизде Кыргызстан эл аралык деңгээлге ошол стандартка, талапка жооп берген 10 Кыргызстан боюнча атайын мал союлуучу ишканалар бар да. Ошол эле Евразия экономика бирлигинин талаптарына, ошондой эле эл аралык талаптарга жооп берген. Но бирок ошондой талапка жооп берген бизде убойный пункттар болуш керек да. Ошондо ошол жерде атайын жанагы муздаткычты сактаган, ошол маалелер менен базарга алып барып сатып, анан ал жерден биздики жана миграция болуп, неме болуп, көптөгөн кыйынчылыктар жаратып атпайбы. Бизде ошол убойный пунктта союлуп, ошол жерден ошол маалелер менен килограмм менен алыш керек дагы, анан базарга дагы ошол атайын мал союучу жерден анан бардырганга биз системасын түшүп атабыз да. Но бирок ошо тилекке каршы чындыгында ошол баардык Кыргызстан боюнча айыл өкмөттөрдө убойный пункт болсо, бизде дагы жана контролдоо иштери же болбосо сапаттуу жана тамак аш коопсуздугун камсыздоо бул дагы өтө жакшыртат эле да. Деги эле ушул аймактардагы сиз айтып аткан райондордогу ветеринарлар менен, жеке ветеринарлар менен иш алып баруу кандай жүрүп атат? Алар менен сиздердин иштөө системаңыздар кандай? Сиздер кандай кылып ошо вакциналарды бересиздер? Алар кандай кылып кайра ошол маалелерине жеткирет? Ошолор системаны айта кетсеңиз. Абдан жакшы суроо болду чындыгында. Бул биздин эл баягы союз менен калыптанып калган да. Анан ушул союз тарагандан кийин ушу ветеринардык кызматка чындыгында өтө оор болду.
азыр биздин жетекчилик тарабынан ошо мамлекеттик инспекция тарабынан көптөгөн алгылыктуу иштер жасалып, бул боюнча мына азыр бүгүнкү күндө биз азыр жана жогоруда айтып өттүм, биздин мамлекеттик кызмат район менен бүтөт да. Райондон кийин биз айылдарда жеке менчик ветеринардык кызматка бердик. Бул жеке менчик дегенде бул ошол өзүнүн ишкердигин көргөзөт да, же болбосо элге кызмат кылат ветеринардык жактанчы. Ошол эле жана операцияларды хирургический, акушерствен, андан сырткары жана мен айтып өткөн мамлекеттик программадагы жана эмдөө иштерин жүргүзөт, мал ээлеринин өздөрүнүн суроо талаптарынча эмдөө иштерин жүргүзөт. Биз ошол жерде мисалы азыр ветеринарный палата менен келишим түзүп, биз реестр бар мал доктурлардын жана жеке менчик. Андан сырткары биз ошол райондун мамлекеттик райондук вет управление менен ошол жеке вет врач келишим түзөт, келишим негизинде түзөт. Ошол жерде территориясы бекитилет атайын. Мисалы бир айылда 2ден же 3төн жеке менчик болот. Ошолор өздөрүнүн территориясы бар, ошол өздөрүнүн территориясына жооп берет. Атайын именной печаты бар. Ошол территорияга ошол жеке менчик расмий ветеринардык врач деп макамын бердик, бул өкмөттүн токтому менен. Ал ошол жерде ветеринардык жанагы алдын ала эмдөө иштерин ошолор жүргүзүп, райондук ветеринардык врачка отчетун берет. Райондук вет врач бизге отчет берет ошол менен. Ал ошондо жоопкерчиликти ким тартат? Ошол жеке ветеринар жоопкерчилик тартабы эгер ошо мал ылаң чыкса ошол аймактан? Биз дагы ошол тууралуу чындыгында жанагы укуктук ченемдик актыларга же болбосо мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор киргиздик. Бизде азыр мамлекеттик ошол ветеринария жөнүндө мыйзамга биз ошол мал ээлеринин эң биринчиден мурун мындай жок болчу. Ошол эмдетпей койсо же болбосо жугуш тооруларга каршы жанагы айтпай жашырса, бул атайын мыйзам менен каралат. Андан сырткары ошол айылды тейлеген немелер сурап аткан ветеринардык врач туура эмес дарыласа же болбосо сайбай койсо жоопкерчилиги каралган анда. Ошол эле мисалы агай сизге суроо да, мына Жумагул агай. Сиз мисалы мал ээси деп айта турган болсок, ошол эле жеке ветеринарлар менен сиздердин дагы ошол учурда жоопкерчилик бар, туурабы? Сиздер дагы айтышыңыздар керек. Менин момча малым бар. Мен момчага мен жазында эмдөөдөн өтүшүм керек. Болбосо менден эгер менин малдарыман ылаң чыкса, башка коңшу жайлоодогу жайыттагы малдарга да жайылат депчи. Бул жеке ошол мал ээлеринин да жоопкерчилиги кандай дейсиз? Бул маселе негизи айтып атпайбы, баягы калыптанып калган Совет Союз убагындагы менталитет дейсизби, же болбосо баягы түшүнүктөр кой бербей атат да. Аябай эң эле ветеринариянын көйгөйлүү маселесин Насыр айтып өттү. Маселе мисалы Союздун убагында мал мамлекеттик болчу. Негизи 100% болсо 99%. Малга жана жугуштоору, жугушу жогору, малдын бүт бардык өсүнүн план графиги болчу дагы малды мамлекет өзү контролдоо, өзү дарылап, жанакы башмал жугуштуусуна ошондой болчу. Азыр мал жеке менчиктики, меники. Демек, малдын милдетин, жоопкерчилигин мен алышым керек. Бир жерден оору чыкса, шарт чыкса, же болбосо ош базардан бир сибир чыкса, ветеринар деле басып, ветеринар эмне кылат? Малдын ээси азыр маселени туура койдуң суроону. Малдын ээсинин жоопкерчилиги болуш керек. Муну тетиги Союз тараганда эле жасаш керек болчу. Мен муну 2007-2005тен бери айтып жүрөм. Ветеринарды контролдоо, надзор, бул жөн эле ветеринардын милдети надзор, контролдоо. Ал эми дарылоо, жанакы иштин баарын вакцинациялоо, жанакы частный жеке менчик ветеринарлар акчасына жасай турган алардын милдети болуш керек. Кыскартып айтканда, мал ээсинин жоопкерчилиги биринчи маселе ошол. Мына азыр ветеринардык жана закон деп атасыңарбы, же паллажын ошону кайра карап чыгып, жана кылмыш катары көрүш керек. Мисалы өзүң айткандай, бирөө эмдетип атат, бирөө эмдетпей атат. Керек болсо жана жугуштооруна барып, ветеринар барып эмдейш, момундай обязательный вакцинацияга жатат десе, мал тоого чыгып кеткен кечинде кел дейт. Андай болбойт да. Мисалы мен жеке пикиримде, эми ал законду закон тилинде юристтер менен ветеринарлар жазыш керек да. Менин пикиримде, мисалы менде өзүң айткандай канча мал бар, баланча малым бар. Аны ветеринар түшүн айтыш керек. Сенин уюңа момундай милдеттүү түрдө момундай вакцинация сайылыш керек. Жасында бул, күсүндө бул. Коюңа бул сайылыш керек.
Демек мен ошону тизмелеп туруп, акчасы мынча болот. Мен барып туруп, менде баланча мал деп эме беришим, маалымат беришим керек. Мен баланча уюм бар, баланча коюм бар, баланча. Анан ветеринар ошол жерде жазып туруп мага квитанция бериш керек. Мисалы да мен жеке пикирим. Мына акчаны төгүп кел. Мен барып туруп сени вакцинация жасап берем. Андан кийин эгерде келген соң жанагы акча төгүп бар, муну ветеринар барбаш керек, малдын ээси барыш керек. Ветеринар ар бир малчыга, ар бир фермерге, ар бир короого барып, мен эмдеймин. Мамлекет мугудар азыр ошондой эле мисалы. Мындай иш эмес бул. Негизи мал ээсинин жоопкерчилигин аябай көтөрүш керек жанакында. Малдын жанак чыгып аткан шарп дейбизби, свистка дейбизби, ошонун баары эле жана жоопкерчиликтин жоктугу. Мамлекет мал ээси өзү түшүнбөйт ушуну өзү милдеттүү экенин, мал меники да, же ветвраштыкыбы. Демек жанакы жоопкерчиликти кандайдыр бир деңгээлде юридикалык болобу, башка болобу, же материалдык бир чыгымдар менен ошо малчыларды, фермерлерди көндүрүш керек ошо. Анан ошондон жугуш тоорулар токтойт. Ошондон точка коюлат. Менин жеке пикирим, ошо туура айтты. Аны жанакындай законду чыгарып кабыл алып койгон иштегидей кылып туруп, ошону жоктугун юридикалык эме кылбаса дагы материалдык бир кандайдыр бир басым жасап ошончо деп анан жоопкерчилик көтөрүлөт. Бул бир. Экинчи маселе мынабу сиз эме убойный сектор боюнча айтып кеттиңиз. Азыр сөзүңүзгө аралжы биздин эфирде ушу түз байланышта телефон аркылуу бизге суроо келген экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздар. Сурооңуздарды бере бериңиздер, өзүңүздү тааныштырып. Мен чакан бир 10 чакты саам уй бүтөм, анан башка да кичине малдарым бар. Сокулуктун Жаңы Жер айылында жашайм. Шамшатов деген фермер болом. Суроо мындай. Теге менчик малыбыз бар. Эми ушуну сиздер айтып атпайсыз, мал ээси жоопкерчилик болуш керек деп, туура жоопкерчилик. Бирок менде программа жок. Кайсыл убакта кайсыл малды качан дарылайм, кайсыл ооруга качан дарылайм деген программа жок. Мага эч ким түшүндүргөн жок. Ошон үчүн анда программа бербейсиңер бизге. Баланча мал азыр сайгак деген чүйдө жок эле, сайгак болуп кетти баардык жер. Эми ушу сайгакты жой албайсыңарбы? Ушул эми бир кышында бир даарыны алып келип сүйкөп коет. Өзүбүз эле сүйкөт элек, даарыларды бербейсиңерби? Анан азыр кан алуу деген жок болуп атат. Билбейм, жанагы ооруга сылтап эле кан алып, азыр өзүбүз коркуп турабыз. Ошо кан алды десек, тиги иштебейт экен, жана кан алган лабораториялар иштебейт экен. Туурабы? Силер эменин палатадансыңарбы, ветеринарный палатадан келдиңерби, каяктансыңар? Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциядан. Азыр Мурат Жусупалиевич сизге жооп берет. Анда азыр урматтуу угарман угуп турмуз. Сурооңуз бүтсө, анда биз жооп берүүгө өтөлү. Канке, сурооңуз бергениңиз үчүн чоң рахмат. Чындыгында ошол мал кармагандан кийин абдан жакшы суроо бердиңиз. Мал кармагандан кийин эң биринчи мал ээсинин милдети. Ошол мал эмне мал багыш керек, кандай шартта багышың керек, кандай оорулар бар, ал оорулар менен ким кайсы убакта кайсан сайыш керек, сиздерде түшүнүк болуш керек да. Андан сырткары ошол айылды аймакты тейлеген ветеринардык врач сизге ошол оорулар тууралуу атайын бизден чыгарылган брошюра, китепчелер бар. Андан сырткары календарлар бар. Вот ошону бериш керек да. Анан ошол менен өзүңүз ошол контролдойсуз да. Ал эмес бизде ошол жанагы иттерге паспорт берип атабыз, азыр базага түшүрүп атабыз. Андан сырткары идентификация бирка жүргүзүп атабыз. Мунун баары базаларда сакталыш керек да. Мурат Жусупалиевич, азыр кыскача жарнамадан кийин сиз дагы кененирээк угарманга маалымат берип кеттиңиз. Урматтуу угармандар, азыр биз кыскача жарнамадан кийин кайра эфирге кайтып келмекчибиз. Марал үналгысында жарнама. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00.
Аманат Security агенттиги өз ишинин тактыгы менен сиздин коопсуздугуңузга кам көрөт жана кызматташат. Кызматтары акыркы коопсуздук технологиялар жана заманбап системалар, жеке физикалык жана техникалык күзөттөр, иш-чараларда, майрамдык кечелерде коомдук тартипти сактоо кызматын аткарып, мамлекеттик, жеке менчик жана чет өлкөлүк объектилерди, батирлер, соода өнөр жай, кампаларды көзөмөлдөп, туруктуу жана нормалдуу иш алып барат. Аманат Security агенттиги сиздин коопсуздугуңуз үчүн өзгөчө кам көрөт. Байланыш телефондору 0553 999 555 0700 574 250. Кадырман угармандар, сиздер чармачыл программасын угуп жатасыздар. Микрофондо мен Сүймөнкул Идрисов. Бүгүнкү биздин темабыз ушул мал чарбачылыгын уюштуруу жана малдарды эмдөө иштеринин аткарылышы тууралуу биз сүйлөшүүдөбүз. Марат Жусупалиевич, буга чейинки маекти улап, ушул угармандын суроосуна дагы кененирээк жооп берип кетсеңиз. Анарсыкар Атаканке ушул мал бакканда өзүнүн эрежелери бар да. Атайын ветеринар санитардык талаптары ошону сөзсүз билиш керек. Мал баккандан ошол айылды тейлеген ветеринардык врачка кайрылыш керек. Биз жана жогоруда сөз кылбадыкпы? Илгери ошол колхоз совхоздуку болчу мал, анан азыр болсо жеке менчик 99%. Илгери ветеринар врачтардын армиясы болгон, ошолор дарылап коюп, ошо мал ээлери билбей калганда, азыр көрүнүш ошол кайталанып атат да. Бүгүнкү күндө мал ээси эмне кылыш керек? Ит багабы, башка мал, чоң мал багабы, бодо мал багабы, ошол айылды тейлеген ветеринар врачка кайрылыш керек. Ошол түшүндүрүп берет. Ошол сиз дагы өзүңүз дагы окушуңуз керек. Эмне мал багып атасыз, эмне малдын оорусу бар, эмне кылыш керек экенин. Анан ошондон иш болот. Андан сырткары жана кан алуу тууралуу айттыңыз. Кан алынат. Биз менен жана жогоруда өзүм да сөзүмдө айттым. Биз ушул карантин жана вирус COVID-19 чыкканда дагы баарыбыз ушул жетекчилик менен биргеликте ошол эле лабораторияда иштеди. Анан эч кандай жабылып, же болбосо мындай болгон жери жок. Ошо каякка кайрылыш керек? Кайсы ветеринардык лабораторияга кайрылыш керек айтып кетсеңиз? Ошол айылды тейлеген ветеринардык врач кабыл алат дагы ошол биздин лабораторияга жеткирет. Ошол жерден жана бруцеллезго жана башка ооруларга тазалыгын текшерип берет. Түшүнүктүү. Деги эле мына ушул жана дагы сиз айтып өттүңүз, ушул мамлекет тарабынан менимче 10 чакты ушул вакцина бекер берилет, малчыларга. Малчылар болгону ийнесин алыш керек, шприцин алыш керек, жана ошол мал ветеринар частыгы, жеке ветеринардын акысын төлөп бериш керек. Ошол системаны түшүндүрүп кетсеңиз, мисалы угармандаргача 10 уyu боло турган болсо, мисалы жазында канча вакцина өзү сатып алыш керек, канчасы ушу мамлекеттен келет, ошону кененирээк. Мындай да, азыр бизден ушул республикалык бюджеттен, же болбосо мамлекет тарабынан каржыланган бул кутурма, Сибир жарасы, шарп лаңына, кой эчкилердин күл, кыргыны лаңына, эхинококкоз жана иттерге беребиз таблетка, анан туберкулез. Ушуларды биз мамлекеттен атайын сатып алып туруп, жерлерге автоунаа менен жеткиребиз. Акысыз таратасыздар. Акысыз таратабыз. Ошол жерден айылды тейлеген вет врач райондон алат дагы, жана жеке менчикте турбайбызбы? Бир айылдын жеке менчик вет врачы ошол райондон холодильниктен алат да, термочабына салып алып, анан ошол айылга сайып чыгыш керек. Мен могу 9 оорун айттым, андан 9 оордон башкасын атайын мал ээлери, андан башка да мен айтпадым, жана пастереллез, эмки карасан, жана лептоспироз жана башка лаңдар бар, эпизоотиялык абалдын ошо жериндеги жараша мал ээлери ошону обязательно эмдеп өткөрүп туруш керек да. Ал мал ээлеринин эсебинен жүргүзүлөт. Ошондо бул жерде канча каражаты кетет? Ошол суроону да айта кетсеңиз жана угармандаргачы. Бул жерден жана мамлекеттен бөлүнгөн 9 лаңга жеке ошол айылды тейлеген жеке ветеринар врачка кызмат услугасын гана төлөп бериш керек. Кызматы канча? Кызмат эми бул жерде республиканча ар кандай, бирөө 5 сом алат, бирөө 50 сом алат, бирөө 100 сом алат дегенде, ар бир жерге өзү ошону экономикалык абалына да жараша экен да. Эми ал чында тоолуу райондор болот. Мисалы Чүйдө зажиточность бул жакшы да. Бул жерде бак түз жер, транспорт каттайт. Ал эми айылда тетип Батбаш менен Баткенде, Аксай, тоодо тетип алыс жерлер бар да, ошого жараша болот да. Анан бирок жеке менчик вет врачтын эсли ошол кызыктар болсо, мал ээси өзүнүн прейскуранты бар. Ошону караттырып немесе болот да. Бир социалдык тармактарда же ушул сайттарда ошол маалыматтарды тапса болобу угармандар, көрөрмандар? Бизде атайын мал инспекциянын сайты бар. Биз ошол жерде уже ар бир ай сайын эмне кылгандарыбызды, кандай жаңылануу болуп атат, бүт баарын чыгарып турабыз. Ошол баасынын тизмеси болот да. Бул жерден сөзсүз түрдө мамлекеттен берилген каражаттар, андан сырткары ошол баалардыкы, баарыныкы эмес, бирок бар да.
Ошол эле азыр бизде эфирде угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсыз, мен Кайрат бас болдум. Мен Сокулуктан жаңы жеринде Шамшат өктү фермер болом да, мал багам. Анан жанагы 9-6 орга бекер деген туура эмес сөз ал. 50 сомдон берип атпайбызбы? Тигил ордун деле 50 сом, тигил ордун деле бекериң деле баары тең 50 сом экен. Анан кайсы мамлекет берип атканын билбей атабыз. Биз ушуга түшүндүрүп бериңиз. Экинчи, Сокулук районунда жана идентификация деген уйлардын баары бүттү деп айтты эле. Уйлар жүрбөйбү тиги? Приказ жок эле уйлар жүрөт. Базардан алганда бардак болуп атат тиги. Деле базардан приказ жок уйларды алып атабыз Сокулуктун базарынан. Анан кайра ошол сатып алган кишини күнөөлөсөңөр, бул кандай болот? Приканы талашса жакшы экен, тиги итти дагы дарылайбыз деп атат, идентификациядан өткөрөбүз деп атат, жылкыны өткөрүп бүттүк деп атат. Уйду неме кылып бүтүп коюптур. А бизде али баштайлы эле. Ушул жөнүндө гана информацияңар барбы? Берип болот шуну. Рахмат сурооңузга. Биздин суроого ушу Мурат Жусупалиевич жооп берсе. Атабек рахмат. Дагы бир жолу айтам. Мен жана жогоруда дагы айттым, азыр дагы айтам. Сибир жарасына, кутурмага, шарпка, коечкелердин кыргынына жана күл улаңына, эхинококоз, туберкулезге бул мамлекет тарабынан берилет. Сиз ошол айылдын бет врачына сайып берген услуга эмгек акысын гана төлөйсүз. Калган мал ээлеринин эсебинен жүргүзүлгөн ооруларга сиз полный жанагы эмдөөгө каршы кеткен чыгымдарды же болбосо дарыны дагы төлөп бересиз да. Идентификация боюнча бул эч качан бүтпөйт. Бул чындыгында жанагы бул кайталанчу процесс. Бизде ошол жана жаш туулган торпокторго жылына кайталанчу процесс басып турабыз да. Анан бул жана таласта бүттү деп атпайбы? Бул чындыгында Кыргызстан боюнча жалпы идентификация бул биз уй балдарына салып бүттүк. Чындыгында бул дагы өтө оор процесс болду биз үчүн дагы. Бирок ошо Кыргыздын элине, биз мал ээлерине рахмат. Ошо ветеринар кызмат менен биздин да мунду бүттүк. Андан сырткары азыр жанагы жылкыларды бул племени асыл тукумдарга гана чип басып атабыз. Анан биз бүгүнкү күндө идентификация боюнча ошол чочколорду дагы бүттүк. Бизде ошол 23 миңге жакын чочко бар экен. Биз ошону кулагына бирке салып койгондон Коечкилерчи 5 миң гана процент болуп атат. Ал эми базага киргизип ошонун кыймылын көзөмөлдөш бул 95% да. Бул өтө оор жумуш дагы болуп атат. Биз чочколорду бүттүк. Ал эми коечкилерди. Бул дүйнөлүк практикада коечкини мисалы бизде азыр Натстат боюнча 6 миллион деп айтып атпайбыз. Бизде 8 миллионго жакын коечки бар да, көп чындыгындачы. Анан биз азыр ошонун ар бирине бирке басып, ошонун кыймылын, каяка сатылганын, канча кой союлганын биз азыр көзөмөл өтө оор болуп калат да. Бул дүйнөлүк практикада биз жанагы экспортко кетиргенде биз ошондо гана ошол талапкер тарабын макул десе биз ошого биркасын басып кулагына неме кылып беребиз да. Бизде биркалар бар, биз ошого ошо талап сатып алып тураткан тарап азыр биз ошондой кылып бергилсе кылып беребиз да. А так биз коечкелерге биз неме албай баспайбыз. Кайра эле ошол мисалы идентификация кылууда ошол мал ээлери дагы жоопкерчиликтүү болуп, өздөрү момча малым бар, мен муну идентификацияны өткөрөйүн деп, мисалы быйылкы туулган торпокторду, быйылкы туулган ошол кулун тайларды мисалы өткөрүш керек да, туурабы? Абдан туура. Негизинен биринчи жолу бизде ошол идентификация процесси 2017-жылы башталды эле. Негизинен ошол биз дагы бул өтө оор жумуш болуп атат. Андан сырткары Кыргызстанда биринчи жолу жүргөндүктөн биз бул обязательно сөзсүз түрдө биз мал ээлеринин ошол жоопкерчилигин карайбыз. Малдын бул идентификация менен биринчи учету болуш керек да. Бизде чындыгында азыр мал менчик 99%. Бизде башка мамлекеттердегидей чоң фермерлер жок. Бизде подворно кармалат да. Ошонун кыймылын, көзөмөлүн бул прослеживать этиш өтө оор да. Но бирок биз ошо тилекке ушуга карабастан биз азыр учурда чоң жумуштарды жасап атабыз да. Жумагул айым, мына фермерлер ушул идентификациянын бир практикалык жүзүндөгү пайдасын көрүп атасыздар? Ошол мал сатууда, малдарды экспорттоодо дегиле. Эми азырынча мал экспорт болуп элек болуш керек, эми бирок мисалы Казакстанга өтүп атат да, малдарчы буга чейин өтүп келди, сатылып келди, туурабы? Анысын билбейт экенмин, кандай сатылып атканын. Бирок эми бул жерде суроо кичине башкачараак болуш керек да, мунун пайдасын фермер көрбөйт. Бул милдеттүү жумуш. Бүткүл дүйнөлүк практикада мисалы
акырындык менен биз сыртка эт чыгарабызбы, сүт чыгарабызбы, мал чарба продукциясын чыгарган соң идентификациянын ошол малдын туулгандан союлуп тамак аш болгонго чейинки кыймылы, ал кандай багылган мал, кайда туулган мал, эмделген мал, ооруган малбы, соо малбы деген эле азыр дүйнөлүк эме бар. Эми мен ветеринар эмесмин, билет. ИЗО, ИТО, ХАС деген бир дүйнөлүк эрежелер бар да. Ошого ылайыкташып, малдын ушу учетуна алып, эмнелеген мал экенин билүү үчүн чыгарылган эле бул эсеп мындайча айтканда. Анан бул жерде азыр айтып атпайбы, буларда бир ырычак бар. Азыр эми жалпысынан биринчи этабы бүттү менимчечи. Идентификация болуп, колдо кармалган малга бүт учет басылып, паспорттук же усужун учетко алынды. Бирок бул ошол малды канча кармаса ошончо жүрө турган процесс. Өзүң айткандай жана жылга төл кирет. Жылга сатылат. Анан биринчиден бул чындыгында оор маселе болуш керек. Мен бул адвокат болбой эле коеюн ветеринарларга. Биздики майда чарба биринчиден. Экинчиден мына биздин түшүнүгүбүз чындыгында бул жумуштун баары ветеринардык, вет врачтык катары санайбыз да. Атак чындап келсе мал ээсинин жумушу бул. Анан буларда бир ырчак бар, себеп дегенде малды эмнеге күтөбүз? Аны сатыш үчүн, союп жеш үчүн же болбосо керек деп кармап атабыз да. Жанакы базарга чыгарганда, сойгондо, сатканда булар ошол малды идентификациядан өткөнбү, учету барбы, бул качан туулган мал, каякта жүргөн мал, эмне менен дарыланган деп ошону алып туруп булар справка берет базарга кириш үчүнчү. Ошол ырычакты бекем кармап, андан сырткары түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кирген сатып алган малды, кирген төлдү мынандай өткөрүп турушуңар керек деп жана айттык го, мал ээсинин жоопкерчилигин кара деген эле сөз, аны сөзсүз эле бакчысына сайдырган эмес. Ушул жана идентификация колдо бар малдын учетун такташ үчүн дагы. Эртеңки күнү мисалы мен малды базарга апарсам, сенде мына могу деген кириштелбептир, учетко алынбаптыр, буга берилбейт десем, андан кийин мен анан деп как миленький барып ошону идентификациясын каттоодон өткөрүп, биркасын бастырам, чип бастырам, ошону жасашып керек. Маселе оор маселе да бул. Анан биз жерде көпчүлүгү ушундай түшүнөбүз, ушу жумуштун баары мал доктордуку деп. Эми мал доктордуку, бирок биз бирибиз монду ери шаркак биргелешип иштешпесек, мындан чыкпайт. Буларда түшүндүрүү жумушун жүргүзүшү керек. Тынбай жүргүзүшү керек. Мынандай болгондо момундай болот, момундай. Анан жанакындай мен айтып атпайм, мен эми бул сунушум, мен өзүм жеке пикирим балким. Мал ээсинин жоопкерчилиги же болбосо ошол эмнеге малды кармаган соң ошол малдын эмнеге милдеттүү экенин, мал үчүн өзү 100% милдеттүү экенин түшүнүшүбүз керек. Ошондо анан бул эме кетет да, кандайдыр бир жолго түшүп, налажный деп коебу, ошондо иш болот. Ал эми идентификация эч убакта бүтпөйт. Бул жылга төл кирип турат, керектелип, союлуп, сатылып турат. Бул эми көп жүрүп турган процесс. Идентификация боюнча бир кызыктуу суроо Мурут Жусупалиевичке. Деги эле ушул балыктарды, балаарларды, канаттууларды жана жеке канаттуу чарбаларын идентификациялоо иштери кандай болуп атат? Жана жогоруда айтып кеттим, биз ошол уй баласын бүттүк, анан чочколорду бүттүк, анан жылкыларды чындыгында асыл тукумдарды гана неме кылып атабыз, себеби ушул жанагы жергиликтүү бийлик тарабынан расколдор болуш керек да. Бул эң биринчи ветеринардык врачтын коопсуздугу болуш керек да. Ошо расколдор жок бизде азыр. Анан ошо расколдор болгон жерлерге биз азыр эмдиги жылдан баштайлы деп атабыз. Атап ошол биринчи үйрөнгөнгө, анан ошол жана асыл тукумдарды гана биз чип атайын өткөрдүк. Андан сырткары биз аябай жакшы айттыңыз, биз ошол балык чарбасын, тоок чарбасын канаттуулар дейбиз. Анан балаарлар. Биз азыр бул боюнча атайын эреже иштелип чыктык. Бизде мыйзам бекилген идентификация боюнча. Ушул эреженин негизинде биз азыр ушул 3 тармакты идентификация кылып кетип баратабыз. Мунун атайын өзүнүн эрежелери бар. Биз дагы Кудай буйрса ушул күзгө чейин ушул канча канаттуу фабрикасы бар, канча балык чарбасы бар, анда кандай балыктардын түрү багылат. Андан сырткары балдыкын биз ушу бүткөнгө аракет кылып базага киргизебиз. Бул дагы бир чоң жумуш бүткүргөн болобуз да. Анан ошондо Жумабыл ака жакшы айтып кетти. Бул эмне? Бул мындан мал ээси эмне табат? Мындан учетун табат.
экинчи пайдасы бул ошол сыртка чыгарганда экспорттогондо ошондо өзүнүн товар экенин тастыктайт да. Если абдан жакшы болуп калса, бренд боло турган болсо, өзүнүnkүн товар экенин тастыктап берет. А бизге ошол мал туулгандан баштап союлуп, ошол магазинге сатылып, экспорттогондо атайын QR код деп туруп, кайсы мал канча калды, канча килограмм эти калды, ошонун баарын прослеживать эткенге керек да. Түшүнүктүү. Дагы бир кызыктуу суроо мына өткөндө интернет айдыңында чыкты, ушул жылкылардын жугуштугун аңы боюнчачы. Ошол боюнча мындай эпизодиялык абал кандай азыр? Бул эмне болгон ылаң экен? Жылкылардын бул жанагы бул интернет айдыңында жана соц тармактарга тарап кетпеди. Бул ошол жана Михайловкада бир гана жылкы падеж болгон, өлүмгө учурганда. Ошол жерден биз элдерге да кызык, ошол жанагы көк айгырды, анан башка жанагы чегелерди кошуп туруп, анан соц тармактарга жибере баштаганда, көк айгыр бул башка жылкы, ал Михайловкада болгон эмес да. Ал жанагы мал ээси биз тактадык, мал ээси жанагы сууну, туз качаланган сууну куюп берип өлтүрүп алган да. Андан сырткары жана Михайловкадагы бул вирустук ылаң да. Бул вирустук ылаңдан бир чыгымы бул аборт берет да бейлер. Ал эми азыр бизде эфирде угарман бар экен, андан кийин маектуулансак. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз. Мен сиздерге баштан Абдырахманов Борис, Жумагул ака мен сизди таанып атам. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Идентификация деп атпайбызбы? Идентификация башта именно биздин айылда только уйларда болду. Койлор менен жылкыда боло элек. Анан эми муну жанагы экспорттоо секирторту только переработкадан кийин эле бербесек, башка убакта бере албайбыз да биз. Анын ортодо жанагы алып сатарлар пайдасын көрүп атат да, өкмөткө бир пайда түшпөйдү. Жооп бере берсеңиз болот. Мен да жогоруда айтпадым, жана биз уй буласын бүттүк туура. Ал башта асыл тукум чарбачылыгы жок, биз жылкыларды чип кылдырбай эле турабыз. Уже эмдиги жылдан баштап Кыргызстан боюнча бул чип жылкыларга жүргүзүлө баштайт. Ал эми жанагы экспорт тууралуу чындыгында биз экспортту бул жанагы бизде жана конвейер болуш керек да. Биз сандан сапатка өтүшүбүз керек да. Биз азыр бүгүнкү күндө Кувейт менен, Араб өлкөлөрү менен, Кытай менен аз кол коюшуп атабыз. Эмдиги жылкыга бизде мына ушул эле Өзбекстан, коңшу Казакстан менен мисалы бизде биздин малыбыз конвейер болуп кетиш керек да, чоң комплекс бизде андай жок. Если биз азыр Кытай менен келишим кол коюп алып, эртең Кудай буйрса малыбыз кете турган болуп калса, бизде мал кызыл китепке кирип калат. Биз ошон үчүн жанагы сандан сапатка өтүп туруп, анан чоң фермерлер түзүш керек да. Анан конвейер менен кетип туруш керек. Анан дагы өзүм сөзүм айттым, жана экспорттогондо переработка же болбосо кайра иштетүү курулуш керек да. Анан жана убойный пункттар. Ошол жерден малын эл ошого сатып, анан ошол жерден экспорттогондо анан малдын баасы анан көтөрүлөт да. Жумагул агай, мына асыл тукумдуу малдар дегенде ири мүйүздүү малдардан, уй балдарынан ушул асыл тукумдар кайсылар азыр эффективдүү болуп атат? Экспортко же болбосо эт багытындагы, сүт багытындагылар. Анан ал тукумдарын мисалы угарман, көрөрмандар каяктан алса болот? Эгер маалыматыңыз болсо бөлүшө кетиңиз да. Эми асыл тукум деп айтып болбойт. Бул породалы деген сөз эми асыл тукум мал албетте жөнөкөй карапайым жергиликтик малга караганда мунун привес алганы, кошумча салмак алганы, төл бергени, сүт бергени баардык кишилер түшүнүктүү да. Мен эми эт багытында айтып кетейин. Бул эт багытында мындайча айтканда породалы дейсизби же силердин тил менен айтканда асыл тукум дейсизби? Булар бизде азыраак. Негизи дүйнөлүк бренд бул Аңгус деп айтылат. Абердин Аңгус деген токол кара уйлар бар. Андан кийинки мал Герефорд деп коет. Бул сүт багытындабы? Эт багытында мал да. Анан дагы жанакы Симентал деген мал бар. Бизге Патуркой деп коюп, бизге мүмкүнчүлүгүбүз мына Герефорд менен Симентал же болбосо казакский алабаш уйлар бар да. Мен эми Россияга барып ушул боюнча, ушул мал боюнча көп неме кылып жүрдүм да. Мен Аңгусту байлап көргөн жокмун. Аңгусту айтышат эми угуп атам, окуп атам. Мисалы биздин букаларды, бир жылдык букаларды
7-8 ай байлаганда орточо 250 килограмм эт берет жакшысы. Анан айтышат ушу аңгусту ошол эле жаштагы, ошол эле көлөмдөгү аңгус, жана абирдин аңгус сыяктуу жана пародалуу букаларды байласаң 400 килограмм эт берет депчи. Булар эми өтө кымбат. Муну баягы жылы товарный кредит деп Америкадан алып келип 3-4 жерде тарап жүрүшөт. Кочкордо бир 50сі бар, деди көлдө бир 100 бар. Таласка бир 10-чактысы кеткен экен, мына Шабресте бир 50сі турат. Анан эми кандай максат менен, кандай багыт менен берилгенин билбейм. Мындай асыл тукум мал кандайдыр деңгээлде жалпы элге кайта мындай урук алганга же болбосо таратканга бука катары башкага берилиш керек эле. Бир эле чарбанын, бир эле жеке менчиктин кызыкчылыгы эмес. Бул мамлекет тарабынан келген, жарым грант келген, мен билишимче мал кредит болчу. Анан мен башка темага өтүп кеттим окшойт. Эми эң мыктысы эми бул асыл тукум деген асыл тукум жанакы жылкыны деле асыл тукум английский порода, анан арабский порода, анан эмне деп атпайсызбы? Алар күлүк чыгып атат. Ошол сыяктуу эле бул эт багытындагы, сүт багытындагы малдын деле асыл тукумдуулугу, породалыгы жогору турат. Жана бир эскиде болгону бидан 2-3 кармаганча швиц дейсизби, же үстүндө илгерки ала тоо дейсизби? Ошол уйлардан бирди кармасаң, муну эми көрүнүп эле турат да айырмасы. Алардын биздин шарттагы жашоосу мисалы багууда кандай экен биздин шартта? Айырмасы жок. Малдыкы кекиртек эле. Мисалы жанагы айтып аткан Абердин аңгус, Керефорд, жанакы Алабаш, ана мынан батетиги Сибирде эле багылды, Сибирде кармалып атат. Анан биздин ушу Кыргызстан Сибир болуп кетти, ат башын ардынан башкасы. Бизге жетпей атат, колубузга тийбей атат алмалчы. Эми бул мамлекетте эле мамлекетке касылып жатып каласыз, бирок бул мамлекеттик масштабта чечиле турган нерсе. Анан сатып келип эле бергенмен кымбат турат. Жок дегенде ар бир айылда, ар бир эмеде жанакы убойну пункт курулуш керек дегендей, ар бир айылга ошо асыл тукум буканын үлүсүн алып келе албаса дагы ошонун уругун алып келип, ветеринардык станцияларда жанакы ошол ар бир районго болбосо, айыл өкмөткө болбосо районго ошол тоңдурулган уруктарды берип коюп, элди кыныктырып, элди мындай көндүсө көрүнөт да, көрүнүп турат да, 1 жылда 2 жылда эле билинет. Ар бир айылда 3-4 бада бар. Ооба. Колго тийген ал тиги букада жок, ошо бир торпокторду кошуп коюшат. Ошондой бир ар бир айылга ошондой мүмкүнчүлүк болсо, бирден бука берип койсо, кийинки жылы мунун результаты экинчи жылда билинет. Негизи эми ал азыр жөнүндө ветеринардык иш чарбачылык жөнүндө кеп болуп атат эч. Эң негизги маселеси бул малдан продукт алыш үчүн малдын асыл тукумдуулугун же болбосо продукттуулугун көтөрүш керек. Анан туягын санап эле бир жана эскидей деп кемситпейм, бирок эми чындыгында ошондой да биздин жергиликтүү малдар жанакы асыл тукум малга салыштырмалуу кыйла эле продукттуулугу, берген акысыздуулугу төмөн да, туурабы? Анан элдин дагы фермердин да акыбети кайтып, ошол менен мындай занимать этип, ошол менен иштегиле кылып, жок дегенде ошо асыл тукум букалардан алып келип берип, мүмкүнчүлүк мына Россия бул алыс Америка эмес да. Россияда мына өткөн жылдары bunun акчасы, bunun рубль өйдө түшүп атат, ылдый чыгып атат, арзандай түшөт, тем более булардыкы жанакындай вес менен сатат, тараза менен. Мындай пилотный кылабы, районго кылабы, ушундай бир жок эле дегенде асыл тукум ошол жанакы мыкты уйлардын тиги уруктарын алып келип, ошо менен камсыз кылса болот эле дейм да, мен жеке пикирим. Акыркы бир 30 секунддук сиздерге бир сөз берейин, деги эле ушул мал кармагандарга, фермерлерге бир кыскача бир чакырууңуз болобу, эскертүүңүз болобу айта кетсеңиздер. Мен ушул биздин өзүбүздүн элибизге мал кармагандарга ушу айта кетет элем, ушул жеринде ушул мал кармаганда же сатып алганда сөзсүз түрдө ошол аймакты тейлеген ветеринардык врачка кайрылып, ошол мал келгенин каттаттырып, анан ошол кандай оорулар, ылаңдарга кандай иш-чаралар, эмдөө иштери жүргүзүлөт, ошолорду тактап сурап койгон кеңешин берет да жергиликтүү ветеринардык врачтар. Анан ушу мен каалайт элем, өзүбүздүн элибизге аманчылык, тынччылык. Анан сиздерге рахмат. Жумагул агай, сиз дагы ошол кесиптештериңиз деп коеюн, ошол фермерлерге, дыйкан чарбада, айыл чарбада жүргөндөргө бир кайрылууңуз да. Кесиптештериме кайрылсам, анда Кыргызстандын 70%-на кайрылат экен, баарыбыз эле кесиптешпиз. Урматтуу эл журт, урматтуу кыргызстандыктар, эми баарыбыз эле айыл жеринде жашагандар мал кармайбыз, жер иштетебиз. Азыр мал жаатында кеп болуп аткан соң, мен бир кааларым жосо сунушум, мына бу ветеринардык адистер менен, мал докторлору менен, вет врачтары менен тыгыз иштешибиз керек.
буларды колдоп, булардын айтканын аткарып, өзүбүздүн ошо малдын аманчылыгын, жана кылаңдардан сак болушуна, жанакындай эсеп кысабына сатып өткөрүүгө өзүбүз шарт түшкөн болобуз. Ушул ветеринардык кызматтар менен тыгыз иштешели, аманчылык болсун. Рахмат, урматтуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер ушул Марал радиосунда чарбачыл программасын уктуңуздар. Уктуруун мен Сүймөнкул Идрисов алып бардым. Ал эми уктуруу Кыргызстан агрардык платформасы тарабынан каржыланган. Бүгүнкү бизде коноктор менен дагы бир жолу тааныштырып өтсөм, фермер, дыйкан чарба жана ошол мал чарбачылыгында ушул көп жылдардан бери эмгектенип жүргөн агайыбыз Жумаканов Жумагул агай, ошондой эле мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын эпизоотияга каршы иштерди көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Абдыраев Мурат Жусубалиевич, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн жакшы бир маалымат берген жакшы эфир болду деп ойлойм. Ошол эле мал ылаңы боюнча, мал чарбачылыгын өнүктүрүү, өстүрүү боюнча, мал өстүрүү боюнча дагы буюрса эфирден көрүшкөнчө барыңыздар менен саламатта болуңуздар демекчимин. Анда ушул чарбачыл программасы эмки эфирде дагы ушул айыл чарба жана агрардык тармакка байланыштуу дагы маселелерди көтөрө бермекчи. Саламатта болуңуздар.